Саламатсызбы? Ыкчам ТВ каналында биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басыңыз. Assalamu alaikum, kırgız elim. Men bir göy köçek olgan okuyada 18'inde 9 aprel 2019'da entişel şu uykudan algan. Şu Kırgızstan göy de bulda. Bunların da karantinde bu virüs pandemiya dep dünya yüzü güreş bulup atpay. Bu narından hükümet öküllerine uygarmuktu gubernator Miriya hayırlatılım. Köçü saat 11:30'larda üylem salıp ayalımdı. Kızımды salıp продукты барып, продукт алып, аптекадан дары алып, кайта алып деп барат жолдон болгон окуяда. Одан Нарын областынын ОУД-сынын эшигинин алдынан bir 50 болбосо bir 40 чамада сотрудниктер турган экен. Тосту токтодук. Документ сурады. Документтерди колуна бербестен эми контакт болбогула дегенден азыр шартка байланыштуу дистанцияны кармагыла дейт. Анан документтерди мындай көрсөтүп, айтсам сен колума бербейсиң деп, сени временно мен оформить этем. Анан сени камайм деп ушундай сөздөрдү козутуп айткандан макул да давай деп жерге эшикти ача калып сотрудниктер опузага салып сен каяка бартасың, анан нар жакка барып эмне жүрөсүң? Койгула. Продуктты бартам. Акырын эле барып эскертип койгула, барып же көчөдө жүрсөк бир жөн. Анда санда чыгып продуктты барат экенбиз. Алып киребиз да. Десем болбой камайбыз деп, макул анда камагыла деп документ алып кетти. Ошол жерде 1 саат турдук да, контакт болбогула дейт. Жаалакташып, айланчыкташат. Нар тургула деп өздөрүнүн жумуштары билбейт. Макул камайсыңар деп аны документтерди берип 1 саат турдук да, 1 саат турдун кийин камабайсыңар, анда мен кетейин үйгө. Жүрө беремби? Макул продукт албасак койгула. Деп бардык, машинаны сотрудник кошуп берди, алып бардык. Bir Нарын чөлкөмү Дасов деп коет. Айырмасы bir 5-6 километр айырма бар да. Ууда Нарын областынын айылында. Ошака барды, машинаны камадык. Сотрудник чыкты, алар май кай тостолет токтоткөн. Биз жөө келе атсак бир жолдон иним келе турасыз. Аны салып алып, анан салып алып бизди. Уулуга келдик, документти да бербейт, протоколду да бербейт, кетип калалы десек. Келсек жана сотрудник Бишкектен которулуп келген деген. Ошо мен сага протокол түзөм, 5000 сом штраф төлөйсүң деп коркуткан. Ошо бар, ошол алган да документтер. Документтерди берип протокол түзүп берип кетип бербесиңер. Сен азыр болуптур. Тиги бала документ кетип калыптыр деп ошол жерден туруп калса эле. Ошол жерде сотрудниктер турат. Коркутуп берди. Сен мен тааныбай окшойсуң. Мен Бишкектен которуп келгем. Жерде мастер спорт начогон таанып алыптыр. СССРдин. Коркутуп эле сен аябай мен окшойсуң, азыр бат эле жошутам сени. Деп анан эми жошутам деп эле коркутуп эле ошентип бергенде макул эми угуп турсак, ким авторитеттерди айттын нарында сен тигини тааныйсыңбы, бул немонтини тааныйсыңбы, бул менисини тааныйсыңбы, ошолорду мен жапкам деп кирди. Чыккан жокмун, эмне сүйлөп атат деп ошол жерден таң калдым мен. Ушундай сотрудниктер бар экен. Бул бандитпи же сотрудникпи дедим да. Бул бандиттерди ушундай жумушта иштегенине мен таң калам. Ушулардын айынан Кыргызстан ушул акыбалга келип калды да, ушундай кадрлардын. Ушулардын айтчу сөзү. Анан начальникке киребиз дедим. Нарын областынын начальниги экен, начальник ГАИ деди, мен эле билбейт экенмин. Кирдик. Кабинетинде эле билем. Уудун алдында облгай 4-чү кабинет кирдик, сол жакта. Көрсөк, начальник ГАИ экен, сен статьяңды билесиңби деди. Эми статьямды билбейм, эмне статья десем, сен 100 000 сомдук штраф бар деди. Каякта 100 000 сом байке? Мен продукт аламын, 5 000 сом бар.
койгула, токтотула десем, анда давай муну протоколун түшүп туруп сен өзүң жака түш дагы. Кетир. Чыктык, бер жака чыгып протокол түзүп телефонун көрсөтүп баштады. Мен баланча депутатты тиги жана сотрудник Саяков ЖЖ дейт. Мен бап депутат отурускан, анан тигине отурускан, мен мындай мени рэперге ай деп коет дейт. Бишкектен келген дейт. Айланайындай. Ушундай кадрлар бар экен, Бишкектен ушундай кадрлар жибересиңер. Бул кайсы кылымда жашап атабыз? 60-жылда тиги Американын жана 60-жылдагыдай эле сезилди ошол Кеннединин убагында. Бандиттер, гангстерлер дейлечи, баягы милициясы деле, кайсы деле. Бул кандай мамлекет түшүнтүрүп турсак, силерге ишенебизби, кимге ишенебиз? Бул келе жаткан алып кийинки муундар силерге чыктайбызбы? Ушундай аферист, ушундай адамдарга ким ишенет? Үмүтсүздүккө салат экен да мындай адамдарчы. Жана тосуп алып, биркөнсү баш алгандар да булар. Мындай адамдар мындай кызматта 5 мүнөт эмес. Вообще турганга укугу да жок моралдык. Мындай сотрудниктериңиздер карап коюңуздар. Бул уудуңар мындай иш менен барса чатак, мындай адамдар иштебеш керек. Мындай нерсени жөн жатып бул биз айтпасак, силер деле билбейт, элге эл билет. Ошон үчүн эки айрым болуп атат да бул милициялар менен адамдардын ортосунда эки ажырым, түшүнбөстүктөр, ишенбестиктер, жанагындай иштерди жазаштаган үчүн өздөрүнүн жумуштарын билбейт, кызмат абалынан пайдаланып жанагындай нерселер жасап, элди коркутуп, бандиттин кош, красныйын кош айтып, мен балам СМБда иштейт дейт. СМБда иштесе иштесин, элге кызматын алса иштесин. Мындай болуп иштеген болсо атасын көрүп баласы өсөт. Инин аганы көрүп инеси өсөт дейт. Андайлар бизге агасын айтты, мелис Турганбаев, мен тайкем дейт. Тайкесі болсо тайкесі болсун. Ушундай кадрлар иштейт бул өкмөттү Кыргызстан туңгуйукка алып барып сайгандар ушулар да. Ушундайлардын айынан өнүкпөй атабыз да. Ар бир өзүбүздөн баштасак. Мындай эле айтып айтпаса ким кандай жеткиребиз? Кайрылбаган кишини кайрылтат экенсиңер да. Тиги жерден начальниктер деле турат, ошол жерден калыс сүйлөп кичине элге мындай карапайым элди мындай туура түшүндүрүү менен мындай кылгыла. Түшүнө эч ким деле чыккан жок, жумуш үчүн чыгып атабыз да, же болбосо эмне көчөгө ким эле чыкпа десе эле чыгып эле, ким көчөгө чыгып жүргөндөрдү кармашсын, пожалуйста, штрафовать этсин. Аны сүрөбүз. Продуктка чыгат экен элдер, анан кармап эле ушинтип кыйнай бергендер болбойт да. Түшүндүрүү иштери жүргүзүп мына кичине. Биз деле көрүп атабыз го, оңой эмес бул. Анан бул жерден ошо уудуда жүрүп, жанагы сөздүн баарын угуп, нары бери бир күн кечке жүрдүм. Контакт болболо дейт. Бир күн кечке ошо контакты ошо жерде элдер пропуск алабыз, тоодо алабыз, мал кошобуз дегендер бар экен ошо уудуда. Анан пропуск ала албай жүрүшөт ошо жерде карапайым элдер. Тигиге кошо албай буга. Анан бул өздөрүнө мына мен күбө болдум. Өзүнүн таанышына пропускту жүрү деп мен машинемди чыгарабыз деп барат. Ошол жерде бир таанышы келди машинеси менен. Азыр келет деп 1 саат анда кечке жүрдүм. 1 саат күттүр дешке 5те келди деген. 5те барсам 6да чыкты дагы. Жүрү деп тиги машинеге салды, мен инимди да опузага салбасын деп эчтеп алгам да. Күбөлөрүм бар менин баарынын беттерине коюп берем мен. Кимге берип кандай эмне машина менен жүргөн, жеке машина. Анан ошол өздөрүнө пропусктар тааныштарына ме деп кызыл пропуска берип атат да, кызыл пропуска. Бул кандай пропусканы берчи кишиге бериш керек да. Иштеген адамдарга бул ат башыда кандай кырдаал болуп атат. Красный 30-на чейин жарайт дейт. Андай пропусктарды берип койсо, ушулар жооп бере бер, теңкин оор чыкса, болуп эметип атса. Мындай сотрудниктерге чара колдонуңуздар. Мына мен өзүм ушу келсе мага келишсин. Коркутуп красный менен, черный менен, СМС менен коркутту. Сотрудниктер кантип ушундай болсун? Өзүнүн жумуш билбейт мындай адамдар. Мындай адамдарга чара колдонуп бериңиздерди сурайм. Анан мага протокол түшкөндө да протоколду өзүнүн нугунда түшпөй, мен ременде деле неподчинение кылып жазыптыр 5500. 5500 сом мен иштеген жокпуз. Мен, например, иштебейм, аялым да иштебейт, өзүм да иштебейм. Өзүм жеке жумушчуктарым менен. Өкмөткө салым кошкондон башка салыгын төлөбүз, патентин алабыз. Өзүм дальный ишикмин. Мынчалык аша чапкан сотрудниктерди чара колдонуңуздар. Тез аранын ичинде. Монтип пропускту каалаган кишисине берип, муну текшериңиздер, мен да далилдеп берем бүт машинелер ошо кимге бергендерин. Сотрудниктин аттарын тааныган нарында бир-бирибизди тааныйбыз го. Жүзүнөн эле.
Менин күбөлөрүм да бар. Ошол жерде мен неподчинение дейт. Неподчинение деп каякта статья неподчинение эмеде статья 122 пункт 1 менен жазып коюптур. Элдин маалына караңгы ойлойсуңарбы? Өзүңөр караңгысыңар. Бул гай бир күн кечке протоколдун аркасынан биз самсалатып ишинер. Карапайым элди ушинтип кыйнап атышат да бул. Анан карапайым элдин жини келген ушул да. Момдай нерселерди так карап чечип бербесеңер, укырдаалда момдай нерселерди, пропусктарды ар кимдерге берип, мондай жооп береби ошолор эртең күнү. Жоопко тартыңыздар ушундай адамдарды. Мен сиздер карабасаңыздар башка жерлерге да чыга берем. Мындай аферисттердин колуна биздин келечек муунду салып бергибиз келбейт. Таза ак иштейт, ар бирибиз өзүбүздөн баштайлы, таза өзүнүн иштерин так аткарышсын. Наркынысы менен коркуп, бунусу менен коркутуп, карасы менен коркутуп, кызылы менен коркутуп, кишинин баарын көңгөн экен ушуга чейин. Ошон үчүн туңгуякта туруп атабыз азыр. Мына караңгылыктын. Ошол жерде начальник дейт, уузун начальнигинен бери жүрүштү. Калыс сүйлөгөн бир киши көргөн жокмун. Бөркөлсө баш алып эле тиги жерден тигини камап, муну камап эле. Мына камаптыр 4 машина ошол жерде турабыз биз. Калгандарын да камабайт биланда. Биз сүйлөп койгон кишини камайт. Унчукпаган кишилерди кое берет. Ачыкта айтабыз да, эмне жашын, эмне ушуга чейин келдик го, макул. Унчукпай эле деп койгон сайын аша чабасыңар. Ушуну нарын ыйгарым окул губернатор нарын шаарынын жана бул ушу закон, бул нерселерди караган өкүлдөргө адам укугу бул жанагы булардын үстүнөн кимдер карайт, ошол өкүлдөргө кайрылат элем да. Бул жана пропусту бергенде дагы оюнчук эмес, мындай элге бербейт, өздөрү пайдаланыш үчүн балыкка барат экен, тияка барат экен, бияка барат экен, тияка барат экен, конокко өздөрү барат экен. Карапайым эле үйдө отурат, тиги карантинде деп. А булар болсо көчөдө пропусттарын каалаган кишисине берет. Тааныгандар жаман көрсөңөр жаман көргүлө, бирок чындыкты айтыш керек бир. Ушуларды бир тартипке салып коюңуздар сурайм. Органда иштегендердин мен далилим бар. Ошол жерде мен алып барсаңыздар далилдеп берем. Эмне кылгандар. Бир күн жүрүп ошону көрдүм мен. Бир күндө. А булар ошол жерде жүрүп эмнени гана кылып атышат. Каалаганын кылып атышат да. Рахмат дедим. Окуганыңыздарга. Өйгөйлөр ушул.